Бул социалдык контракт боюнча быйылкы жылы 20 миң адамга берилди деп атасыздар, туурабы? 20 миң үй бүлөгө Үй каралды. бүлөгө. Бул уже освоение болду, берилип бүттү барлык жерге. Освоение болуп жатат. Азыркы күндө 16.770 үй бүлө ушу социалдык контракт алышты. Силер ушу бөлүштүрүп атканда кандай негизинде, кайсы критерийлер негизинде бөлүштүрөсүздөр? Мисалы, райондорго, областтаргабы же калктын санына жарашабы, кандай кыласыздар? Бөлүштүрүү саясаты кандай болот? Ошол адилеттүү квоталарды бөлүштүрүү максатында биз бүгүнкү күнү ошол жерлерде, райондордо бизде ошол жакырчылык боюнча үй бүлө көмөк алуучулардын санын эске алып, ошону менен бирге ар бир айыл өкмөттө жакыр үй бүлөлөргө социалдык паспорт толтурулат. Себеби 2 категорияга берилет да бүгүнкү күнү. Ошонун баардыгын алып, андан кийин ушул бирдей пайыздык ченде бөлүштүрдүк. Кайсы критерийлер менен тандап аласыздар сиздер? Аны айыл өкмөт тандап береби же өзүңүздөр ошол жергиликтүү социальный фонд же соцразвитиянын өкүлдөрү тандап аласыздарбы? Бул жерде биринчи этапта ар бир айыл өкмөттө социалдык маселелер боюнча комиссиялар бар. Ошол комиссиялардын мүчөлөрү ар кайсы кызыктар мамлекеттик органдардын жерлердеги аймактык башкармалыктар бар. Ошолордун мүчөлөрү, ошону менен бирге ал жерде коммерциялык эмес уюмдардын өкүлдөрү дагы бар, жана башка өкүлдөр. Ошол комиссиядан тандалып алат. Биринчи кезекте концепциясы. Ал үй бүлө бул ыкманы ишке ашыралабы, ашыра албайбы? Андан кийин биринчи этапта тандалгандан кийин айыл өкмөттөгү атайын бекитилген адис менен жана биздин аймактык башкармалыктын бекитилген адистери менен бирге чогуу адаптация боюнча программаны иштеп чыгып, жана бизнес долбоорун кошо иштешип жардам берип, андан кийинки этапты ушул ар бир мамлекеттик администрациялардын жана мэриялардын алдында түзүлгөн убактылуу комиссиялар тарабынан тандалып чыгат. Ал комиссияларды социалдык маселелер боюнча мамлекеттик райондук администрациянын башчыларынын орун басарлары жетектейт жана вице-мэрлер. Былтыркы жылы, быйыл 20 миң, былтыркы жылы канча миң адамга берилди? 2022 жылы 2800 үй бүлөгө берилген, былтыркы жылы 10 миң үй бүлөгө. 10 миң үй бүлөдөн канча үй бүлө жакырчылыктан чыкты? Анализ барбы сиздерде? Мындай ушул берилген социалдык контракттын аткарылышын, ошо жоопкерчилигин карай турган анализ кылдыңыздарбы? 10 миң үй бүлөдөн канча үй бүлө ошо багы жакшы бизнес планын ишке ашырып, кичине болсо да жашоо турмушу алдыга жылып, кичине оңолуп атат дегендей. Албетте, мониторинг жүргүзүлүп турат. 12 миң жалпысынан ошо 2 жыл аралыкта 12.800 үй бүлөнүн ичинен 12.720сы бүгүн социалдык контракт ишке ашырып атат. Ал эми 80 үй бүлө бул ар кайсы форс-мажордуу себептеринен ишке ашыра албай калды. Ошол 12.720 үй бүлөнүн ичинен дээрлик 38% мачын ачкыр 10 миң сомдон 20 миң сомго чейин кирешет таап атат. Бирок ушул 10 миң сом, 20 миң сом болсо деле жакшы. Себеби дегенде, мисалы үчүн орточо эсептенме алганда 3 баласы болсо 3600 сом айына жөлөк пул алса, 20 миң сом киреше алып жашаган жакшы да. Жылдыз Арсланбековна, эми азыр учурда сиз ушул иш боюнча жоопкерчиликтесиз. Ошон үчүн эми бул негизи аябай туура маселе, колдошубуз керек. Себеби негизги максат ошо элибизди жакырчылыктан кичине чыгаруу максатында болуп атпайбы. 100 миң сом деле бүгүнкү күндө баягы колунда өнөрү бар, колунан иш келген адам үчүн же болбосо бир стартап үчүн көп деле эмес, аз эле эмес, жакшы эле сумма. Ошон үчүн обратный эффектти жакшы карап, өзүңүздөр мониторинг жүргүзүп, ошо жергиликтүү өзүңүздөрдүн өкүлчүлүгүңүздөр менен бир жолу баягы разовый берип коюп, мисалы 22 жылы берип коюп, ошо боюнча аны таштап койбостон, же болбосо 23 жылына 1720 адамга берип туруп, кайра алар менен иштешпей калбастан,
алар менен баягы обратный эффект кылып, кайра тыгыз байланышта кылып, баягы бул эми мамлекеттин акчасы, туура элдин акчасы. Ошонун баягы эффективдүү пайдаланышы үчүн, баягы жыйынтык чыгыш үчүн эми жакшыраак результат болуш үчүн ушуну тыкыр көзөмөлгө алсаңыз, жылда мисалы быйыл 20 миң берилсе, 20 миңди дагы кийинки жылкыга мисалы кандай жетишкендиктер болду, же болбосо кайсы жерден мүчүлүштөр бар, кайсы жерден баягындай жаңылыштарды кетирип атабыз, дагы кандай кылсак жакшыраак болот мисалы үчүнчү. Ошону эми биз бүгүнкү ошол элдин жашоосун жакшыртуу багысында жүрөбүз да. Ошо боюнча жакшылап көзөмөлгө алсаңыз, анан эми көбүнчөсү бизге да кайрылышат, айыл жеринде баягы өздөрү тигүүчүлүк менен алектенген, баягы шыктуу, бирок кээде критерийлери туура келбей калабы, ала албай калышат да. Ушуларга көбүрөөк басым жасасаңыздар, өндүрүш жагыначы, анан мисалы азыр айтып өттүңүз, 100 миң сомго бир саан уй алып койгон, бул эми бул өтө решение эмес, бул баягы пассивный доход деп коет. Мисалы бир жылда бир болушу мүмкүн да. Анын ордуна ошо мисалы текстиль жагында, же болбосо дагы бир башка кондитерский болобу, же дагы бир башка өндүрүш жагында да багыт берсеңиздер, ушул жактан өзүңүз айткандай айына 5-10 миң сом болсо дагы, бирок үзгүлтүксүз келип турса, ушул жак эффективдүү болот го деп ойлойм да. Чоң рахмат, абдан жакшы сунуштарыңызды эске алабыз. Андан да